Ош мамлекеттик университетинин Зирек билим берүү борборунда башталгыч класстарда окутуу ийгиликтүү уланып келүүдө. Мында окуучуларга билим берүү менен гана чектелбестен, жаш өспүрүмдөрдүн ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө арналган түрдүү иш-чаралар уюштурулуп келет. Бул ирет 1 жана 2 класстар арасында күз майрамы белгиленди. Кечеде башталгыч класстын окуучулары күз айындагы табияттын кооздугу жөнүндө ырларды ырдап, бий бийлешип, улуттук аспаптарда кол ойнотушту. Ошондой эле Корея улуттук күрөштөрүнөн сахналык көрүнүштөрдү аткарып, келген ата-энелерди кубантышты. Иш-чаранын өткөрүүнүн негизги максаты ата-энелер менен аталган окуу борбордун тыгыз байланыштуусун чыңдоо, ошондой эле окуучулардын маданий иш-чаралар менен иштөө жөндөмүн көнүктүрүү болуп саналат. Ош мамлекеттик университетинин алдында түзүлгөн Зирек балдар билим берүү борборунда бүгүн аябай маанилүү иш-чара болуп өттү. Бул күз мезгилинин даңазалоо майрамына арналган иш-чара болуп өттү. Бул иш-чарада бизде мектепте окуган балдар өзүнүн билимин тартуулашты, өздөрүнүн кол өнөрчүлүгүн тартуулашты. Балдар тарабынан жасалган жер жемиштерден жасалган жасалгалар, тамак аштар тартууланды, ыр, бий тартууланды. Бул иш-чаранын максаты балдарга табиятты сүйүүнү, ата-эне менен болгон мамилени чыңдоону жана мектепке болгон сүйүүнү тереңдетүү үчүн арналган иш-чара болчу. Элмира Алиеванын уулу Зирек билим берүү борборунда 1 класста окуйт. Ал башталгыч класстарга билим берүү кызыктуу жана алгачкы сабатын жоюу оңой эместигин айтат. Анткени окуучулар жаш болгондуктан алардын мүнөзү жана кабыл алуу жөндөмү ар түрдүүчө келип, өзгөчө көңүл буруу талап кылынары белгилүү. Бул жерге мектепке келген себеби биз бул мектепти көп адамдардан угуп, бул мектептин адресине жакшы маалыматтарды алган үчүн, бул мектепке ишенген үчүн мен баламы ушул мектепке бердим. Анткени бул жерде сапат өтө жогорку, өзүңүздөр да көп болдуңуздар. Баламдын жетишкендиктеринен дагы үйдө катышкан билиминен дагы байкап атам. Бул жерде билим өтө жогорку, то есть бул жерде качество өтө жогорку деңгээлде деп айта алам. Иш-чаранын 2 бөлүгүндө окуучулар ата-энелери менен биргеликте өз колдору менен жасаган күзгү мөмө жемиштери көргөзмөсү коюлду. Мында окуучулар ойлоп табуу жөндөмүн көрсөтүшүп, мөмө жемиштерден түрдүү жан-жаныбарлардын, буюмдардын көрүнүшүн жасоого аракет кылышкан. Зирек билим берүү борборунда окуучулардын ой жүгүртүүсүн, аң сезимин өнүктүрүү үчүн мындан сырткары дагы түрдүү иш-аракеттерди жасоо пландалууда. Ош мамлекеттик университети өзүнүн бардык бөлүмдөрүндө жаштарга билим берүү үчүн татыктуу кадам таштоого өзгөчө көңүл буруп, ал үчүн көптөгөн долбоорлордун үстүндө иштеп келет. Гүлнур Арапбай кызы, Руслан Мирзаев, Үмүт телестудиясы.